ата деген атабыз кезинде канча кылым мурда дарыгер ата болгон экен да, ушунчалык чөп дары менен дарыгер. Манас атабыз дарылаган ата болгон экен бул Нурда атабыз. Анан сиздер ылдыйдан келатканда Нурда ата деп кайрылдыңыздар го. Ошондо оң жак бетке кайрылган жактагы жайкы коңуш болгон экен да, эме. Жок, кышкы коңуш болгон экен. Кышта жашап дуал көрдүңүздөрбү? Ошол жерде кышта жашаган экен. Биз азыр өйдөн келсек, өйдөн бүкүрдө жайкы коңушуда бул жер биринчи бысмылда деп киргендеги дарбаза. Мурункуда эшик да, мындай бозого да айтылган экен да, мына эки неме бозого. Бул жерден жүгүнүп, аталардын урсаты менен деп киресиздер эме. Анан бул 9 коргол таш, мурда ата бабалар оюн ойногон экен да, 9 коргол оюн ойногон экен да, мына көрсөтөр 9 таш. Муну мазардан биз келаткан кезде тилекленип жек ташырдасыздар. Мына чегарада коюп. Ана ондо чөп үкүнү көрүнүштөрбү? Чөп таш тургандай. Ал эркек үкү да. Карасаңыздар ондо жерде эркек үкү. Ал жерге документ чечилбей, документ проблема болот го, талаш. Ушу документтин чечилсин деп 3 жолу айланышат да. 3 айланып. Таштан 3 жолу айланыш керек бе? 3 жолу. Азырбы же ананбы? Анан келатканда азыр деле өзүң эмең да 3 жолу айланып документ тууралуу чечилип өтөсүздөр. Анан эркек адамдар жол жүрөт го, Москвага иши, ошол кезде жол зал сапарым жакшы болсун деп өтүшөт да. Ал эркек үкү. Биякта болсо кыз үкү бар, аны кыздар өтөт эме болчу. Жүрүңүздөр, бул жерден ташты оюгум деге алды ою. Бул эме эненин башы да, аял адамдын башы. Аял адам куланы карап, чачын жайып турганы көрүнөт да, жанагындай сыр көргөн адамдар бар го мындай. Ошолор жакшылап караса, аял адамдын бореки ташы. Бул таш бул аял адамдын баш органы да, эмечи. Ана бул жерге жана баш ооругандар келет, баштары ысып, ана өйдө төмөн сүйүлүп, эметип коет го, баштары митипчи. Ошолор келип мына таштын астына отурушат. Таштын астына отурат. Баш ооругандарчы. Жайы бул жандай азыр өйшөк апарам. Бул жерден урсат сурап, урсатыңыздар менен аталар колдосун, тилектери кабыл болсун. Урсатыңыздар бул эшик. Мурда бозого айтылган экен да. Кириңиздер. Бакбайке. Эме кылып ие. Келат таштар. Билген жоксуңар азыр. Биз билбей эле бияктан түшүп алган эч нерсе болбойт. Башка порталга келип турган эме эшик. Эч жок, айып болду. Бул жер эме жыланды сайда, Айсыбак деп коет. Бул жерде айя жыландар көп болгон экен да, уйтку жыландар көп болуп, мыяктын баары тикенек болгон экен да. Тикенек кызыл китепте бар экен да, тезүүгө, өрттөөгө болбойт экен да бул тикенектичи. Кайнатам рахмат айя ыйлады да, эме ыйлап канча деген жыландар өрттөлүп кетти демеде, качканы качып, өрттөнгөн. Анан бул соткадан YouTubeга кирсеңиздер, Нурда ата мазары, Кудакеев жеңиш десеңиздер, кайнатам рахматы чыгып, ушул жерден сүйлөп аткан эмеси бар экен, жыландар тууралуу айтып, мазарлар тууралуу айтып, ар бир немелер тууралуу айткан сөздөрү бар. Жакшы, YouTube'дан карашыбыз керек экен. Кудакеев жеңиш десеңиздерчи. Рахмат айдычы. Бул аллергиянын суусу экен. Бул жерде дагы суу бар экен, ырчы булак деп коет экен. Ал ырчы булактын суусуна ичсе, адамдар оратор болуп, сүйлөк болуп. Бул жерге кыз кишилер жумуш сурап, акча сурап, жол сурап ушул жерден өтөт. Анан бул үкүнүн алдында бутунда эме эки бут бар. Сол жак бул бутту тизе ооруганга, бут ооруганга коюп, эме алат. Биринчи оң бутту коет, экинчи сол бутту коет. Кадимки буттун тамандын орду. Азыр ек көрөсүң. Сон. Жок, бул кыз үкү бар. Кыз кирди, тилек тилегенде да. Эркектер тияка. Тилегинде да. Тиленерсиздер. Эркектер тилен өтөрсө болот да бирок. Ооба, барса эле бутор. Кайненеме айтыптыр, бул эмени үңкүрдүн ичи 4кө бөлүнөт деп айтты да, терапия, хирургия, реанимация депчи. Эмепчи, эң тяжелый реанимация деп эмеге көшөгөнүн ичине жаткырасыңар дептир. Калган ондой соо адамдар сыртка жатат, эң немелер көшөгөнүн ичине жатсын деп айтып кеттир да.
Анан биз ошо моюнча жанагындай өтө оорукчан адамдар келгенде жаткырабыз көшөгөнчө. А беркиндей адамдар мындай жатат сыртына. Берден отуруп Куран окуйбуз. Бул жерге көптөр келип түнү жатып кетишет. Түнү жатып түнү жүрөт экен. Опухоль болгон, шишик болгондорду ушу жерде жазайт экен. Анан бирок лечение кыла тургандар, улукман аталар, умайнелер көп экен да. Мындай тизилип карап турат экен. Анан кирип келатканда эле өзүнүн ар бир өзүнүн адамдын өзүн тартып алып эле жазат экен да. Кабыл алдык. Сен жатасыңарбы бир нерсе мындай эме болуп атканда? Мен оң бутум тартып атат. Мен эми айтам, оң жагым кан тамырлар. Жеңгеле киргенде салкын тиги эме алып турган бирок андай болгон жок. Кайра айтыңыз, түн элейсиз? Бул жерге келип аткан Омин айтканыңыз келсин. Баарыбыз кабыл болсун. Колду. Канча чыкты зака? Момундай бийиктикте жүрөбүз, а Умайне момундай бийиктикке чыгып кетиптир. Айлананы колун жазып, беш саласы менен жазып карап турат экенде, бул эмеге өрөнгө кандай адамдар келатат, не кылатат, бүт эме. Эгерде ою бузуп, ишенбестик эме келаткан адамга кадимгидей жолду көрсөтпөй коет да. Бияка буркот, нондой күндүн чайыт болуп турган жеринен эле булут кылып, жамгырды жаагызып, ушундай бир сырды көрсөтүп коет да, мындай эме келаткан адамгачы. Аны биз өзүбүз да 2-3 жолу өз немеси менен көрдүк да. Жакшы немеге келди да, баарыңыздар немеңиздерди кабыл кылды ал бүркүтчү. Анча мынча күндүн ал бүркүт уча бербейт деңиздерчи. Берде бир 2 бүркүт бар да, бир эркек бир кызчы. Жылда 4төн 5тен эме балапан чыгарат, бирок балапандар кайра жанын алып жүрбөйт да, башка жактан учурат да, сайраргачы. Кайра ошо энеси жүрө берет да. Кстати, ушул жерде жүрүп тооношуп көрөт да, мыякта уязы бар да. Бул өзү да таңып алат да, балапандан дайыма жанын алып жүрбөйт дейт да. Чоңойуп эметип калган кезде учуруп кайра өстөрү калат да. Эркек ургачы. Кээ бир кездерде келип эшинанын жанына даана отуруп ушундай эме берет да, берет. Бул ушу жакшылыктын эмесин учат. Жашаны, жакшылыкты. Супер. Баарысынын ниетибиз сонун экен, бүгүн. Баарыңыздарга жакшы. Мына бүгүн урматтуу кутторду келдик, ниетибиз сонун деп. Айланып айтканда, ооба. Жерде деген Умай эненин мазары экен, мынакей. Азыр бул бала кирип баратат. Кирерде аябай сонун тилектерди тилеп, анан ошол үңкүрдөн кирип, өйдөсүнөн чыгат экен да, анан мына бул эже түшүп келаткандай болуп бул жерден түшөт экен. Кандай тилек менен келсе, тилейт экен. Көөгө тие албагандар көөгө тиет экен, төрөбөгөндөр төрөйт экен, үй жоктор үйлүү. Короче, кимге эмне керек болсо, ушул Умай энелердин мазары баардык тилекти ишке ашырат экен. Бул Нылды атадагы мазар абдан сонун мазар экен, бизге жагып атат. Прям монча киши келди, куттордодон. Энергия мощный баарыбызда. Тилектерин айтып, азыр кирип, тигинтип үңкүрдөн кирип чыгып баратат. Азыр Изат кирип баратат. Тилегин айтып атат. Азыр бул жерден түшөт. 3 жол кирип, 3 жол чыгыш керек экен. Абдан сонун мазар экен. Мага абдан жакты. Карагылачы. Азыр мынакей бул эжеке кирип баратат.
атат. Бул эже да өзүнүн тилегин тилеп атат. Азыр өйдөдөн чыгат. Анан бир аздан кийин бул эжекесинин тилеги ишке ашат. Вот так. Аябай сонун мазарга келдик. Кудайга шүгүр. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Кудайга миң мәртебе ыраазыбыз. Таластабыз. Силер да келиңиздер. Мазар баскан аябай сонун экен. Энергия мощный. Вау. Бул адамдардын ар бир нерсесин түзөйт экен. Кимде кандай проблема болсо ошол нерсеси чечилет, түзөлөт дегендей.